230 адам ырайым алып чыккан, 38 адам, 38 бекен, ошо мен жаңылышпасам, жылдары кыскарган. Ал эч кимге жашыруун эмес. Сиздер запрос жасасаңыздар, бардыгын ачык беребиз. Бул 230 эле адам, бул негизи аз чыгып калды деп эсептейм. Анткени мен отурган түрмөдө эле 500дөн ашык адамдар баягындай бир майда чүйдө кылмыш менен 1000 адам болсо ошонун жарымы 50% майда чүйдө кылмыш менен же болбосо жанагындай подставить этип камап койгон же болбосо баягы жөн күнөөсү жок адамдар отурган дагы фактылар бар. Алардын бардыгын биз ревизия кылып, комиссия түзүп, мындан ары дагы ошондой баягы адилетсиз камалган, мыйзамсыз камалган адамдарды чыгарабыз. Урматтуу Замирбек Курамович, өлкөбүздүн башчысы Садыр Нуркожоевич баштаган жана сиз коштогон сот реформасын мен толугу менен колдойм. Бирок тилекке каршы сиздин кол астыңыздагы айрым жергиликтүү соттор сиздин кылып жаткан мээнетиңизге саботаж жарыялап, мыйзам алкагында жумуш алып барбастан, адвокаттар айтмакчы түшүнүк алкагында жумуш алып барууда. Бул боюнча кененирээк айыпталуучунун адвокаттарынын түшүндүрмөсүн угасыз деген үмүттөмүн. Мен Бекатов Шайырбек Шембаевич, айыпталуучу Бекатов Алмаздын бир тууган иниси. Мен бүгүнкү күнгө чейин 1,5 жылда айылда чогуу болгом, айылда жашайм, ата-энем үйүндө турам. Мен агамдын үйү 1-2 ылдый, менин ылдыйымда турат. Мен Куршапта 1,5 жылдан бери, ошо иш башталгандан бери мен Куршаптамын. Ага чейин эле Куршапта болгом. Мен бир тууган агамдын жактоочулары жигит менен Токтосун аканын сөзүнө кошулам, 1000 ирет кошулам. Себеп булар тергөө аягында тергөөнүн бир аз тергөө өткөндөн кийин аягында катышып калышты. Ошентсе дагы тергөөнүн кылган туура эмес мыйзамсыз иштерин бул убакка чейин мына 3 тонн дело турса, кечирип мен туруп сүйлөйүн. 3 тонн делонун ичинде ачылган барактан ката чыгылды. Ачылган барактан. Бул биздин агамдын 2 адвокат эмес, мына биз бир туугандар, биз мына лично мен мына делону менен жатып, делолор менен кайтып ойгонуп атам, уктап ойгонуп атам. Себеп почти 70-80% мен жаттап калдым делонун ичинде эмне бар экен. Эч кандай бири-бирине шай келбейт. Мен мына тергөөнүн эң катачылыгы тергөө. Өзүнүн тоң ички туюм менен жазып койдум дейт. Убагында орустар айтыш гараж свет деп коет. Болгон эмес. Биз суранып жүрүп, мына адамдар сурап койгула, мына адамдар сурагыла, мыналар сурагыла, мына көөлөр жүрөт. 1 ай, 2 айдан кийин суралган көөлөр болду. Телефон номерларды берип, түнү менен ким менен чалышкан, ким бир туугандардын башкасы полный телефон. Азыркы күнгө чейин чыккан жок, бир дагы кел чыккан жок мисалы. Тергөөчү, башка тергөөчү баштаган ишти баштаганда 15 күндөн кийин, мен агам 12 күндөн кийин кирип атат. Киргенден кийин булар тергөөчүнү алмаштырып атат. Алмашылган тергөөчүдөн Ниязбек Кыял тергөө баштагандан кийин иштин жагдайы баары ушул жакка болгон. Кандай себептер эмес, алган акчасыны кийин кайтып делону оңдоп кусалбай калды бул. Не болду? Болду. Прокурор менен сүйлөштү. Саркар деген прокурор, фамилиясын унуттам. Жаш бала экен, Саркар деген. Ошол да кайтыгер карап койду. Мен карыган ата-энем менен кирдим, бир туугандарымдын алдына кирдим, Саркар деген кабинетине кирдик. Айтты, эгерде мен болом, болсо мен ачык билип элем деди, атам айтты. Кандай ушуну мыйзам чегинде, мыйзамдан бир аша чаппай карап бериңиздер ушуну деп, ошондо сотко өтөлегиле неме. Карап бериңиздер деди. Сот эмне десе ошону чечет, биз сотко өткөрүп беребиз, сот эмнеси ушу деп койду. Андан кийин ошону бери соттоштурабыз. Азыр 2 адвокат айтмакчы. Мисалы, бунун түптөлүшүнө, делонун түптөлүшүнө, делонун түптөгөн адамдарга Кудай кааласа, эсенчилигибиз болсо, биз чогубуз менен бул делонун түбүнө жетебиз, ачыкка жетебиз. Себеп биз мына бир туугандары акыйкат бар, чындык бар деп ишенип келе жатабыз, ишенебиз. Бул иштин аягына чейин ишенебиз. Бул иштин аягына чыкканга, да бир кандай түптөгөнгө, түптөшкөндөрдүн түбүнө сөзсүз жетебиз биз. Кудай кааласа биздин ушундай ниетибиз да ошо ден соолугубуз берген болсо, чогубуз менен туугандар ушу делонун аягына жетебиз. Мен бир суранып кетем, урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич
урматтуу УКМК төрагасы Камшыбек Кыдыршаевич, башкы прокурор Максат Кубатович, сиздерге кайрылым. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Курмамаевич, сиздерден өтүнүп, суранып, биз ушул деланын түптөгөндөргө жардам бергендерге мыйзам чегинде чара көрүп бересиздер деп ишенебиз. Себеп сиздер келип убадаңызды алтыныңыздарды бергенде, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден көп нерсени үмүттөнгөнбүз, дагы деле үмүттөнөбүз. Сиз ишти алдыга жылдырып, Кыргызстанды өнүктүрөн ушундай мыйзамдуу мамлекет болсун делеген сайын сиздин аркаңыздагы мына район, область, сиздин мындай жайдан кечирип коюңуз, бетиңизге көз тийип атат. Сиздин аброюңузга мындай жеткен шек келтирип, сиздин артыңыздан жаман нада сөздөр, куддушулар алып берип атат. Эл биз эмнеге ишенбей калып атат? Сизге ишенген кадамыңызды булар бизди сындырып атат. Бу жерде мыйзамдын мыйзы жок. Сизге айтайын, мы деген тамгасы жок мыйзамдын. Если мыйзамды болгон болсо, бюросы чыгып туруп, же качан прокуратура органдары, же сот органдары, же бир тергөө жагынан жок, бул жер бир жеринде ката ушундай нерсе бар экен, ушул деланы кайрадан карайлы, кайрадан ушу жакка кайтарайлы деп айтса болот эле. Эч ким айткан жок, айткысы да келбейт. Мылжыйышып, столдо креслода чалкалап отурушат. Суроо бересиң, жок, адвокаттарыбыздын канааттандыруусуз жокко чыгарып атат өндүштөрү. 1,5 жыл болду. Дагы да сентябрга чейин узартып койду. Мен айтам, актап бергиле дебейм. Эч качан айткан эмесмин, журналисттер, актап бергиле деп айтпайт. Мыйзам чегинде дела менен таанышып, ушу дела менен бир адам ошол жерде отурганын көргөн, ачып барактап койсун. Баракталган эмес, бүт ката, бүт бирден ачылганда, биринчи томдон акыркы 3-чү томго чейин ар бир парагында ката бар. Эмне үчүн көрбөйт? Эмне көрбөйт муну? Талаада жүргөн койчуманга апарсаң да ачып туруп азыр. Ушуну айтып берет, бул жагы мындай экен, ушул нерсе менен соттолуп атат ошолаган депчи. Мисалы үчүн коом бар. Коомдук ишмер бизде ушу коомдук бай уюмдар бар. Жамаат бар. Жамааттарга салып атабыз. Эл дагы билет. Элден айланса болот. Эл баарын билет. Мына да Кудай кааласа жаңы ачылган жагдайлар болуп атат. Бул жөнүндө дагы көп, дагы бир том дел ачылат Кудай кааласа. Жаңы жагдайлардын негизинде дагы бир том дел ачылат. Биздин мынабы эң үчүлүштү кетирген биринчи немеден тергөөдөн экинчи тергөө өткөнгө Ниязбек Кыялдын колунан келген ушу бар жок. Ошол бузулуп алып барган, ошол негизинде беркилерге бүт түрмес маалыматтар жеткен, деланын ичинде жете турган кагаздар менен жеткен. Түшүнүктүү болуп атсаңыздар бараңыздар. Жөндөн бул биринчи парагында болгон баягы кагаз. Ачканда ошонча деланы өткөрүп кете беришкен булар. Бир адам ачып туруп болбосо, чында ушунча адвокаттар, бир туугандар какшап атат, ушу деланы кача бир орчун жерин ачып коелучу деген адам болгон жок. Ошондуктан мен сөзүмдү кыскартайын. Биз дагы ишенебиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камшыбек Кыдыршаевич, сиздерге бул иштердин кандайдыр бир канчалык деңгээлде туура жетип атат, же ортодогу адамдарыңыздар же туура жеткирбей атабы, аны Кудай кааласа сиздердин абийириңиздерге, ошо сиздерге жеткирип аткан абийирине урматысына койдук деп эсептейм. Ушул ишти мыйзам чегинде, мыйзамдын алкагынан чыкпай, мыйзам таласынан чыкпай, карап тийиштүү органдарга же бир кандай бир кат жүзүндө же өзүңүздөрдүн үйүңүздөр менен же болсо бир баягы администрация начальниктериңиздин атыңыздардамбы жеткирип, ушу же комиссияны түзөсүздөрбү, ушул ишти алкагына чыгышына сиздерден чоң үмүттөнөбүз, суранабыз, сиздерге ишенип кетебиз. Чоң рахмат журналисттер. Урматтуу журналисттер, менин аты жөнүм Толкунбек Уулжигит, Ош шаардык адвокатурасынын адвокаты болуп эмгектенемин. Биз адвокаттар адам укуктарын коргоп, майдандын эң алдыңкы катарында күрөшүп келебиз да. Бүгүнкү күндө адвокат бул сот адилеттүүлүгүнүн ысытмасын өлчөй турган градусник болуп калды десем жаңылбасам керек. Себеби биз мына сот тармагын каптаган илдеттер боюнча тез арада коомго жеткизип сигнал берип турушубуз керек. Мына сот адилеттүүлүгүнүн оорусу көбүнчө кылмыш жаза мыйзамдарын колдонууда көп кармап калат экен да, талма оорусу сыяктуучу. Себеби ушул чөйрөдө жеке адамдын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктары каршы терши болуп кайчылашат. Ал эми маалымат жыйынына келгенибиздин эң негизги себеби айрым соттор сот адилеттүүлүгүн аткара турган орган болбой калды.
окуя боюнча кыскача айтсам, бул 2023 жылдын 4 февралында саат 21 чамасында Куршап айылынын Кадырбаев көчөсүнүн 2-үйүндө Абдысаламов Егенберди аттуу жаран каза болгон. Бул ишке биринчи шектүү катары Мойдунов аттуу жаран 2023 жылдын 5 февралында камакка алынган. Ал эми биздин жактобуздагы Бекатов Алмазбек Усенбаевич окуядан кийин 12 күн өткөн соң 2023 жылдын 17 февралында абакка киргизилген. Экөөнө тең адамдардын тобу тарабынан бейбаштык максатта адамдын өмүрүн кыйган деп Кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүгүнүн 5-15 пункттары боюнча айыптоо актisi түзүлгөн. Эми маселени төркүнүнө өтсөк, иштин токото эрежери ушул жазык иши Өзгөн райондук сотунун судьясы Астаев Батырхан Алтынбековичтин өндүрүшүнө түшкөн күндөн баштап бул 2-июнь 2023 жыл. Бүгүнкү күнгө чейин 29-июль 2024 жыл. Бүгүнкү күнгө чейин Бекатовдун сот мезгилинде эле камакта олтурганына 1 жыл, 1 ай, 27 күн болду. Андан сырткары Бекатов тергөө мезгилинде эле 3 ай, 16 күн камакта олтурган. 17 февралдан баштап 2-июнь 2023 жылга чейин. Жалпысынан алганда азыр 1 жыл, 5 ай, 13 күндөн бери биздин жактобуздагы Бекатов Алмаз камакта. Мыйзам боюнча соттук териштирүү мезгилинде 1 жылдан узак камакта кармоого мыйзам жол бербейт. Ошондуктан мына азыр менин колумда 25 мекемесинин жарандар, жөнөкөй тил менен СИЗО 5 мекемеси деп коет. Ушул СИЗО 5 мекемесинин башчысы Кожошовдун каты турат. Кожошов Чыңгыз Эргешбаевич 2024 жылдын 8 майында Өзгөн райондук сотунун төрагасына кат жөнөтүп атат. Урматтуу соттор, мына Бекатовду 1 жылдан ашык кармоого мыйзам жол бербейт. Мыйзам чегинде тез арада чара көргүлө деп туруп, ушул СИЗО 5 мекемесинин жетекчиси Кожош коңгурок кагып атат. Бунун 8 майдагы катына судья Астаев күчүн жоготкон мыйзамга шилтеме жасап туруп, ошондой эле актуалдыгын кетирген жогорку соттун пленумунун 2019 жылдагы 13 сентябрдагы 16 токтомундагы 14 пунктуна шилтеме жасап атат. 1 жылдан ашса дагы башкорго бөгөт коюу чарасын камак түрүндө узартса болот деп туруп, мына соттун каты. Бул 22 майда СИЗО 5 мекемесине келип түшүп атат да. Эми менин мына жогорку сотко, генеральный прокурорго кайрылганымда ушул судья күчүн жоготкон мыйзамга шилтеме жасаган судья кантип мантия кийип, кантип адамдардын тагдырын чечип отурат. Мына ал күчүн жоготкон 293 беренесинин 5 бөлүгү мурун эле 4 жыл мурун Конституциондук палатанын 2020 жылдын 16 декабрындагы чечими менен бул 293 беренин 5 бөлүгү мыйзамсыз деп кабыл алынган. Бул жерде Конституциялык палата конкретно көрсөтүп атат. Ушул мыйзамдын нормасы Конституциянын 24 беренесинин 1 бөлүгүнүн, азыркы 59 беренесинин 1 бөлүгү айтып атат. Адамдын эркиндикке жана жеке кол тийбестик укугуна карама каршы келет деп. Конституциялык палата чечим чыгарганда, ошондо азыр мына иш боюнча мыйзамда жазылган эрежелерге караганда судья Астаевдин оюнан токулуп жаралган эрежелер көп болуп атат да. Буну менен судья түздөн түз Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 12 беренесинин 2 бөлүгүндө көрсөтүлгөн инсандын кол тийгиздик принциби бар, ошону түздөн түз бузуп атат. Себеби ушул 12 беренеге ылайык судья милдеттүү түрдө бошотууга милдеттүү болчу. Бул жерде жазылып атат 12 берене 2 бөлүк. Ушул кодексте каралгандагыдан ашык мөөнөттө камакта кармалган жакты токтоосуз бошотууга милдеттүү деп туруп. Бирок ошого карабай судья Бекатовду бүгүнкү күнгө чейин мыйзамсыз кармап отурат. Экинчи маселе.
Мына мен даталары боюнча жөндөн жөн айткан жокмун. Эгерде Кожошов 8 майда жазып атат, ал эми Кожошовго жоопту судья Астаев 17 майда кетирип атат. То есть экинчи соттун орчундуу мыйзам бузуусу болуп, бул 2024 жылдын 24 майында сот отуруму болгонго чейин эле баш коргоо чарасы боюнча жыйынтыкка келип атат да, Бекатовдун камак түрүндөгү бөгөт кою чарасы өзгөрүүсүз калат депчи. Биз ошол 24 май күнү ушул маселени карашыбыз керек эле. Башкача айтканда сот процессин толук кандуу жүргүзүп, тараптардын пикирин угуп, айыпталуучунун пикирин угуп, ушул маселени чечиш керек болчу 24 майда. А бул судья Астаев бир жума мурун өз алдынча сот отурумдук процесстерди жүргүзбөй, ол Кожошовдун атына кат жөнөтүп атат да, мына жерде конкретно көрсөтүп коюп атат. Бекатовдун кылмыш иши маңызы боюнча каралып аяктаганга чейин анын камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасын өзгөрүүсүз калтырууга тийиш экендигин билдирет деп туруп жазып атат. Бул деген азыркы сот өндүрүшү мына мыйзамда жазылган да 18-беренеде тараптардын тең атаандаштыгы менен, тараптардын тең укуктуулугу менен жүргүзүлөт депчи. Ошого карабай азыр бизде мындай бул сот процесси боюнча талашып тартышуу жок болуп калды. Процесс өзүнүн негизги максаты, касиети атаандаштыктан ажырады. Мындайча айтканда, бул атаандаштык касиети жок сот отуруму жабык бир административдик трибуналга айланып эле биз адвокаттар мындай толук кандуу процессуалдык фигура болбостон декоративдик буюмга айланып калдык да. Себеби биздин айткандарыбыз мыйзамда негиздүү нерсени көрсөтүп атсак дагы сот оюнан табылган нормаларды иш кагаздарына жазып атат да. Мындайча айтканда судья Астаев өзүнүн колу менен мына тең атаандаштуулук принцибин муунтуруп жокко чыгарып атат. Мындан сырткары экинчи ирет судья Астаев мыйзам бузууга барып, мына 23 июлда Бекатовдун камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасын 23 сентябрга чейин узартты. Бул Бекатов дагы 3 ай 21 күн мыйзамсыз камакта отурат деген факт. Бизде Кыргыз Республикасында абдан сонун конституциясы бар, абдан сонун мыйзамдары кабыл алынган. Мисалы үчүн жазып атат, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 9-беренесинде. Бул негизги принцип эсептелет. Судьялар көз карандысыз конституцияга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына гана баш ийет деп. Бирок тилекке каршы бул норма кагаз түрүндө бойдон калууда да. А бирок иш жүзүндө судья Астаев жеке сот адилеттүүлүгүн пайдубалын атайлап кыйратып жатат. Ушундай мыйзамсыз аракеттерден улам мына биз адвокаттар, биздин жактообуздагы Бекатов, Алмазбек Гусанбаевдин туугандары аргасыздан ушул жака келип коомго ушундай мыйзам бузуктар боюнча билдирүүгө аргасыз болуп атат. Үчүнчү маселе, мына баш коргоо чарасы боюнча айтып кеттим, үчүнчү маселе эң орчундуу маселе. Мына буга чейин да биз YouTube каналына чыгып келгенбиз. Өзгөндүн беспредел соту депчи. Ормокеев Азаматтын жеке каналында чыккан. Бул ошол жерде биз дагы айтып атабыз. Эң негизги мына азыр бүгүнкү күндө Бекатов Алмазбек Гусанбаевич угузулбаган айып боюнча 1,5 жыл мыйзамсыз камакта отурат. Эмнеге угузулбаган айып деп атам? Себеби инсанды кылмыш жоопкерчилигине тартыш үчүн биринчи ирет айыпкер катары жоопко тартуу токтому чыгарылат. Айыпкер катары токтому Бекатовго карата мына 2023 жылдын 18 февралында чыгып атат. Бул деген болгону баштапкы орусча айтканда промежуточное обвинение да. Будан кийин Бекатов Алмазбек Гусанбаевич айыбы угузулган эмес, толукталган эмес. Мен силерге көңүлүңүздөрдү бургум келет. Мына 2023 жылдын 18 февралында токтом айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө. Бул жерде кыска эле бир эле сүйлөм түзүп коюшкан, жазып коюшкан. Өзүнүн кылмыштуу шериктеши Мойдунов менен бирге Абдысаламовдун башынын оң капталындагы баш сөөктөрүнө бүгүнкү күндө аныкталык буюм менен бир нече уруп, денесине жарат келтирген. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 300-беренесине ылайык соттук териштирүү ушул коюлган айыптын чектеринде гана жүргүзүлөт да. А бирок дело аяктап
сотко келип түшкөндө, мына урматтуу журналисттер, бул өтө мыйзамды колдонгондо мындай негизги укуктук эрежеде мунул айыптоо актысы менен айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтомдо көрсөтүлгөн айыпталуучунун аракеттери окшош болуш керек, бирдей болуш керек. Бирок прокурор бекиткен 31 майдын 2023 айыптоо актысында Бекатовдун аракеттери кескин түрдө көбөйүп кеткен. Мен сиздерге мына жерде бир сүйлөм окудум. А бул жерде целый бир тергөөчү Кыял Ниязбеков роман жазгандай, китеп жазгандай эле Мойдуновдун аракеттерин өтө көп башкача мындай жазып берген. Бул нерселер Бекатовго мыйзам чегинде узулган эмес. Ошондуктан бул жазык ишин биздин өтүнүчтөрсүз эле судья Астаев башында келип түшкөндө эле айыптоо актысы мыйзамга ылайык түзүлгөн эмес деп, мына кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 278 беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун негизинде кайрадан прокурорго кайтарыш керек эле. Биз азыр иш жүзүндө Бекатов Алмазбек Усенбаевич угузулбаган айып боюнча 1,5 жылдан бери мыйзамсыз камакта отуруп келет. Биз ошону жеткигибиз келет да. Мен өзүмүн башында айтып кеттим эле, сот адилеттүүлүгүнүн температурасын өлчөгөнү биз градустик катары кызмат кылып калдык депчи. Мунул жазык иш боюнча Астаев сот адилетсиздиги менен 41 градуска көтөрүп жиберди да ушул иш боюнчачы. Бул тез арада чара көрбөсөк болбойт. Мына мен жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевичке кайрылам. Кол бутуна бут болуп жардамдашып көмөк көрсөткөнү, ушундай орчундуу сот процессин параличке учураткан айныксыз одуно мүчүлүкчүлөр боюнча коомго билдире бермекчибиз да. Анан суранарыбыз мына судья Астаевдин мыйзамды сактабастан, оюна келгенин кылган терс көрүнүштөрүнө жогорку соттун жетекчилиги тез арада уюштуруучулук чараларды көрүп, бөгөт коет деп ишенебиз. Мен Ош шаардык адвокатурасынын адвокаты Токтосун Жоробеков. Мен кыскача эле айтып коеюн. Окуя 2023 жылдын 4 февралынан 5 февралга караган түнү болгон. Болгон окуя боюнча ошол эле күнү камакка Кудайберди Мойдунов камакка алынган. 17 күндөн кийин Мойдуновдун көрсөтмөсү менен Алмаз Бекатов камакка алынган. Эми биз сотто катыштык, тергөөдө катышпай калдык. 4 айдан кийин катышкандан кийин соттон иштин материалдарын, көчүрмөлөрүн алдык да. Эми соттордо мындай бир эле нерсе бар. Тергөө органы тергеп бүткөндөн кийин прокурор тарабынан кылмыш иш сотко жиберилет. Соттун кароосунда кароосуна келип түшкөндө 14 күндүн ичинде сот ишти дайындайт же дайындабайт. Эгерде кылмыш иш мыйзам чегинде тергелип жиберилген болсо, анда сот дайындайт. Ал эми мынабы сот биринчи кайсыл ишке көңүл буруш керек. Мына ошол окуя болгон жерде протокол түзүлөт, окуя болгон жерди кароо жөнүндө. Ошол күнү окуя болгон жерди кароо жөнүндө протоколдордо бүт ошол кылмыш болгон жерде кандын тактары, подушкалар, ошол жабырлануучу өлгөн жер, же болбосо өлтүрүлгөн жер дейбизби, гилендин үстүлөрү, төшөктүн үстүлөрү бүт көрсөтүлгөн. Адамдын канына окшош тактар бар экен, ушул жерде өлүп чыккан экен деп. Бирок кандайдыр бир себептердин негизинде тергөөчү тарабынан ошол подушкалар, өлүп жаткан жердеги төшөк, гилем, паластар алынган эмес, ал боюнча биологиялык экспертиза дайындалган эмес. Бирок экспертизага эшиктеги чөгүн чака деп алар таңгакталбай алынгандагы анан биологиялык экспертизага жиберилген. Биологиялык экспертизада Эсенбаев Руслан деген корутунду чыгарган.
қорытындыда алынбаған бұйымдарға дағы қорытынды шығып кеткен. Алынбаған бұйымдар бүгінгі күнде дағы ошол қылмыш болған жерде тұрады. Эми соттук териштирүүгө ошол Эсенбаевди биз чакыртканда ал мындай деп көрсөтмө берип атат. Мен иштин ичиндеки материалдарды изилдедим, тергөөчү менен сүйлөшсөм, ушул кылмышка Бекатов себепкер болсо керек дегендиктен божомол менен ошол жерде чыккан кандын тактары Бекатовго таандык деп мен чыгарып койгом дедим. Ошол жерден анан суроо берилди. Алынбаган буюмдарга дагы корутунду чыгып калып турго десек, аны тергөөчү алып келсе керек эле, мен эсимде жок деп. Анан ошол Эсенбаевдин ошондой көрсөтмө бергенге чейин бул заключенияларды көрүп биз тийиштүү жерлерге запрос бергенде анын эксперт компетенттүүлүгү жок экен. Эксперт компетенттүүлүк деген сөз бул экспертизанын корутундусун чыгарганга укуксуз дегенди билдирип да. Ошол корутундуну чыгарганга укуксуз адам ушул корутунду берип атат. Анын заведующий Ганиева деген бар экен, аны чакырганда ал ошол убакта больничныйда экен, больницада дарыланып жаткан экен, жумуш ордунда болгон эмес, бирок ошол корутундуну бекиткен. А эмне үчүн бекиттиңиз десек, корутундуга Эсенбаев жиберет, как заведующий мен кол коюшум керек, общий мен жооп бербейм деп, ал ошондой деп жооп берди. Демек, биологиялык экспертизанын корутундусу жараксыз болгондон кийин сотко бул соттук териштирүүдө белгилүү болду. Сот уже тергөөнүн мүчүлүштүктөрүн жоюу үчүн кайра тергөөгө кетириш керек болчу. Биз ал боюнча жазуу түрүндө дагы өтүнүч бердик. Сот биздин өтүнүчтү канааттандыруусуз калтырды. Эми сот ишти дайындайт же дайындабайт деп айттым. Мынабу окуя болгон жерди кароо протоколун обязательно алып окуш керек эле. Анан ошол протоколдо түзүлгөн нерселер тергөө тарабынан алындыбы, таңгакталдыбы, сотко жиберилдиби, таңгакталып жиберилдиби же ачык жиберилдиби, ошонун баардыгын изилдеп карап, мынау азыр биз көрсөткөн мынау биологиялык экспертизанын корутундарын карап туруп, иш жараксыз экен, иш жасалма экен, иш бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн тергелген экен деп туруп кайра тергөөгө жиберсе, ошол мыйзамдуу болмок. Бүгүнкү күндө ушул биз айткандын баардыгы ачыкталды. Ачыкталса дагы прокурор дагы биздин өтүнүчтөргө каршы, сот дагы бизге кайдыгер мамиле кылып атат. Ошондуктан мына Бекатовдун туугандары сиздерге арыз менен кайрылган экен, бизге билдиргенде биз келип ушул мыйзам чегинде элге, Кыргыз Республикасынын президентине, ушул жогорку инстанциядагы жогорку соттун төрагасына, башкы прокурорго ушундай жергиликтүү бийликтин мыйзамсыз аракеттерин жеткирип билдирип коеюн дедик. Анткени бул Бекатов эле эмес, ушу Бекатовдун ордуна ушундай эле кылмышка күбө же уктап аткан адамдар ушундай ишке кириптер болуп калбасын деп. Мындай иштер азыр Өзгөн районунда дагы арызданып, элдер даттанып жүрөт. Биз өзүбүздүн гана мына иштер боюнча келдик. Негизинде баягы айыпсыз жатат деген, айыпсыз жатат, жатпайт деп атабыз. Анан акыркы айыпкер катарында жоопко тартуу жөнүндөгү токтом Бекатовго угузулбай туруп, айыптоо актысы чыккан. Айыпкер катарындагы жоопко тартуу менен айыптоо актысы бирме-бир окшош болуш керек. Азыр бүгүнкү күндө ошону 17 күндөн кийин кылмыш болгондон кийин 17 күндөн кийин камаганда первичный деп коет. Первичный материал деп коет. Айыпкер катарында жоопко тартуу жөнүндө токтомду кыска нуска жазып койгон. Ошону менен айыптоо актысы бүгүнкү күндө вообще дал келбейт. Ошол рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Азыр мен ошону айтып коеюн. Айыптоо мына Бекатовдун биздин адвокатыбыз. Мен Бекатовду бүгүнкү күнгө чейин ак же кара деп айта элекмин. Эгерде кылмышкер болгон болсо камалсын. Эгерде кылмышкер болбосо камалбасын деп атам. Мына биологиялык экспертиза чыкты. Бул азыр эксперт өзүнүн көрсөтмөсүн берди. Бул жерде 2 адам болуп атат. Буга шектүү деп.
молекулярный биологический экспертиза дайындап бергиле деп биз өтүнүч бердик. Молекулярный биологический экспертиза деген мисалы үчүн 20 адамдын каны экинчи группа болгон болсо, ошону так даана көрсөтүүчү бул молекулярный экспертиза болот. Мына биология эксперт Эсенбаев айтып атат. Бул жерде кылмышка шектүү экөө бар экен, бирок тергөөчүнүн сөзү менен, анан иштеки материалдар менен мен Бекатов болсо керек деп бүт корутундуну ошого карата чыгаргам дегендиктен биз чындыкты издеп, ошону элге, коомго, бийликке жеткириш үчүн ушуга келдик. Эгерде бизден ушул өтүнүчтөргө бүгүнкү күндө прокурор да каршы, Берки Мойдонов, Кудайбердин дагы адвокаттар каршы, мен соттук терістүрдү да айттым. Эгерде менин жактоомдогу Бекатовдун каны чыгып калган болсо, ушул буюмдарда молекулярный экспертизанын корутундусу менен, анда Бекатов соттоло берсин. Эгерде чыныгы кылмышкер болсо, биз коргобойбуз. Эгерде Мойдонов, Кудайбердинин кандары чыгып калса, анда кандай болот деп. Ошого бүгүнкү күндө мынау соттук терістүрдө прокурор деле, жабырлануучунун адвокаты деле, Мойдоновдун адвокаты Мыйзам Ченемди бардыгы биздин өтүнүчтөргө каршы келип, молекулярный экспертизаны дайындабайбыз, соттук терістүрүнү жүргүзө беребиз. Себеби бул топтолгон материалдар бүгүн мыйзамдык күчкө ээ болуп турат, жокко чыккан жок деп. Ким жокко чыгарат? Ошол сотту караган сот жокко чыгарыш керек. Эгерде молекулярный экспертиза дайындабай туруп, ошол кандар кимге таандык эмес экендиги жок эле соттоп кое турган болсо, анда мен айттым, анда түшүнүк менен соттоп койгула, бизди чакырбагыла. Анда мыйзамды айтып, сот отурумун ачык деп жарыялап, айыпкердин өздүгүн тактап, не керек бар? Анда Бекатов сен соттолдуң эле деп айтып кой деп, мына бүгүнкү күндө 1,5 жылга чейин соттук терістүрдө келе жатабыз. Ал эми мына бүгүнкү күнгө чейин биз 10-15 өтүнүч бердик. Бир дагы өтүнүч мыйзам чегинде атайын бөлмөгө бөлүнүп, каралып, бизге ак же кара деп жооп ала элекпиз. Мисалы үчүн молекулярный экспертизаны биз бердик, ушуну дайында такталсын, анан кийин ошол соттолсун деп. Бүгүнкү күнгө чейин биздин өтүнүчтү же канаттандырган жок, же канаттандыруусуз калтырган жок. Эгерде канаттандыруусуз калтырган болсо да жакшы болмок, биз өкүм менен кошо мына областтык сотко даттанмакпыз да. Мындайча алганда соттун өз билемдиги болуп атат, прокурордун кайдыгерлиги болуп атат, тергөөчүнүн мындай жасалма ишти жасагандыгы болуп атат дагы, адамдын өмүрү менен, тагдыры менен ойногондук болуп атат. Мындайча алганда карапайым элдин тагдыры мына жергиликтүү бийлик органдарына бир тыйын болуп атат. Мен ушундайды айтам да. Эми Мойдоновдун туугандары чоң, же ага бир чоң адамдар киришти дебейбиз, бирок кандайдыр бир себептер менен анын кызыкчылыгын бүгүнкү соттук отурумда тараптардын пикири менен анын кызыкчылыгын коргогондой болот да, мына өтүнүчтөр каралбай атат. Биздин өтүнүчтү канаттандырып бер деп айткан жокпуз. Мыйзам чегинде кара дагы канаттандыруусуз калтырып коюп, биз дальше соттошуп кете беребиз. Агына чыгабыз. Эми мына биологиялык экспертиза, мисалы үчүн мына азыр соттор, прокурор уксак деле, мына эки кылмышта обязательно биологический экспертизанын корутундусу керек да. Мына изнасилованияда, убийствода ушул биологический экспертизанын корутундусу негизсиз, мыйзамсыз болуп калса, анда кылмышкердин аныкталышы бул кыйын. Биздин айтканыбыз ушул биологический экспертиза кылгыла, молекулярный экспертиза кылайлы дагы, экөөнүн бирөөсү обязательно чыгат. Обязательно чыгат. Себеби бул жерде 3 адам болгон, экөө тең бүгүн күнөөсүн албайт. Анан бардыгын божомол менен баягы Ош базарынын бакчыларындай көз ачыктайдай эле мына жерде божомол деп айткан. Тергөөчүнү да чакырсак, менин ички туюмум ушул Бекатов болсо керек деп айыптоо актысын мен ушундай түздүм деп соттук отурумда айтты. Биз дагы диктофонго жаздырып алдык, соттун дагы диктофондорунда бүгүнкү күндө жазылып турат. Ошол биз жаздырып алганыбызга карабай, биз мынабы ачык акыйкатка жете албай келатабыз. Бекатов акталсын деп, Бекатовдун адвокатын бүгүнкү күнгө чейин мен акталсын, бул ак деп бүгүнкү күнгө чейин айта элекмин. Биз аныктап алайын деп. Сот 10 жыл болсо дагы бул аныкталбайт. Биологиялык экспертизанын корутундусу мыйзамсыз, негизсиз болсо,
Бул 10 жыл болсо да аныкталбайт. Ошону аныктайлы да анан ким күнөөкөр болсо ошону соттоп коелу деп мына бүгүнкү күнгө чейин берип келе жатабыз. А бизге эле юристтерге эле эмес, мына бир туугандардын деле бүт баардыгы эмне болуп, мына кече сиздерге арыз жазып кеткен экен, анан бүгүн айтты, мына биз келдик. Биздин негизги кайгыбыз ушул. Негизги айтып атпайбызбы? Бүгүнкү күндө ДНК экспертизасы дайындоо зарыл депчи. Себеби дегенде Мойдунов Кудайберди менен Бекатов Алмаздын канынын группасы экинчи топто окшош группа болуп калды да. Биз ошо иш башталганда эле биринчи ирет өтүнүч бергенбиз. Соттук молекулярдык генетикалык экспертиза дайындап бергиле. Бул Кыргызстанда жок экен, Казакстанда экен. Ошо Казакстандагы лаборатория менен сөйлөшүп өзүбүз акчабызды төлөйбүз, мыйзам чегинде жөнөтүп бергиле, өтүнүчтү канааттандырып бергиле дегенбиз. Ошого карабай бул дагы бүгүн бир жылдан бери ушул суроо ачык жатат, ДНК дайындалбай туруп. А иш боюнча түздөн түз көргөн, окуянын түздөн түз болгон күбөлөр жок, бирок Мойдунов Кудайбердинин камалышына негизги себеп катары именно ошол Мойдуновдун өзүнүн туугандары. Агам уруп коюптур, агам мынтип коюптур. Анан Мойдунов Эгенбай деген бир тууган иниси бар. Ал больницага барганда врачтарга да агам уруп коюптур деп алып кирген ошол неменичи, Абсаломов Эгенбердин маркумду. Ошонун негизинде анан өзү камалган Мойдунов Кудайберди. Түздөн түз күбө жок, ошо туугандардын негизинде камалган. Ошон үчүн соттук биологиялык экспертиза божомол болуп калды. Ыктымал нерсе мындай аныкталганга мүмкүн эмес да, мыйзамда жазылган. Соттук эксперттик күч жөнүндө божомолдонгон экспертизанын корутуусу далил болуп эсептелбейт деп. А ДНК бир гана ДНК, бул миллион адамдын ичинен дагы адамдын немеси кайталангыс ДНКсы. Ошонун негизинде биз суранганбыз. Ушул нерселер чечилбей келет. Анан дагы бир нерсе айтып коеюн. Мына тергеген тергөөчү биз чакырганда берки Мойдуновдун көрсөтмөсүндө да кандай көрсөтмө жок, Бекатовдун көрсөтмөсүндө дагы, күбөлөрдүн көрсөтмөсүндө дагы андай көрсөтмө жок да. Иштин ичиндеги материалдарды дагы көрсөтмөлөр топтолуп айыптоо актысына түшүш керек да. Айыптоо актысында кууп баратып, жыгылып деп баягы көркөм адаби китептегидейби же мына Бриллиант жыландакыдайбы кылып жазганда, бул менин ички туюмум болду, ошондой кууп барып жыгылса керек, мындай болсо керек, анан урса керек деп айтты деп тергөөчүнүн да көрсөтмөсү бар. Айыптоо актысында жазылган көрсөтмөлөрдүн бири дагы мына иштин ичиндеги материалдар жок да. Мындай көркөмдөлүп жазылган, мындай ушакталып, андай болсо керек, анан мындай же ойлогон ойду ошол айыптоо актысына түшүрүп койгон да. Мына биздин эгерде ошол айыптоо актысында мына токтолгон материалдар жок болгон болсо, сот кайра ошону жибериш керек эле. Ушундай материал топтоп кел дагы, окшоштур ушул айыптоо актысына топтоп кел деп. Же эгерде андай топтой албасаң, анда башкачараак жазып кел деп жибериш керек эле. Жок, сот деле прокурор деле мындай сүрүп эле кетип атат да, кече Акуранын дарыясын ачкандай эле ушу ашырып эле сүрүп эле келе жатат да биздечи. Ошондон анан элге, коомго, сот системасына, прокуратура системасына кайрылууга биз муктаж болдук. Ушул Буюм катары секатор, кайчы жанагы газонду кесе турган немелер барбы? Чоң кайчы да, чоң кайчы алынган. Ошону азыр айтып кеттик. Мына ол Эсенбаев чыгарган, бизде Ош областык эксперттик борбору чыгарган биологиялык экспертизада ошол кайчыда табылган кан Бекатовдун каны болушу мүмкүн деп чыгарып атат да. Эгерде Эсенбаев эксперт мындай объективдүү болгондо, эмне себептен Мойдуновдун да каны болушу мүмкүн деп жазган эмес. Себеби бул буга чейин жазылып атат. Мойдуновдун канын тобу 2, Бекатовдун канын тобу 2 деп. А биз ошон үчүн мыйзамдуу талап коюп атабыз. Ушул алынган буюм далилдерге ДНК дайындалсын и кимдин кан экени каралсын деп туруп. Мындан сырткары коллегам Токтосун Сайжаев айтып кетти. Окуя болгон жерден балыш бар эле, жылыткыч бар эле, аларда дагы канга окшош кызгыл түстөгү боелуп турат да, алар да алынган эмес. Биз өзүбүз алып бардык печаттап, айыл башчыны чакырып, ушуларга кошу туруп,
ДНК экспертизасын дайындап берди, алып бардык. Себеби биз адвокаттар далилдерди чогултууга укугубуз бар. Мисалы үчүн бир эле жөнөкөй нерсени айтып коеюнчу, биз адвокат болсок дагы Жорабек Токтогул Сайзовичибиз биз печаттап алышты, өзүнүн мөрүбүздү коюп, айыл өкмөт башчысын катыштырып, юристин катыштырып, ошол жерге койгоюп, печаттап таңгактап алып келдик. А булардын тергөө органынын сотко алып келген буюм далилдерин көрсөк, таңгакталган эмес, печатталган эмес. Жанагы Мойдунов Кудайбердинин адвокаты Русланова Мерим айткандай, алар может базардан сатып алып келгендир, Ош базарынан. Биз каяктан билебиз? Ушундай нерселер болуп келип Мына секатор деген мына болот да. Ушул кайчы, чоң кайчы. Ушул секатор кылмыш болгон жерде алынганда таңгакталган эмес, упаковка болгон эмес. Анан тергөөчү тарабынан таңгактала албай, экспертиза жиберилген, экспертизадан деле таңгактабай туруп кайра жиберген, бүгүнкү күндө мындай эле жүрөт. Анан эми ушул секатор менен айткан. Ушул секаторду мына кечээки акыркы сотто прокурор дагы өтүнүч келтирди. Жыйынтыктап коюлу, буюм далилдер баардыгы мыйзам чегинде таңгакталып келди деп. Биз көргөн көзүбүзгө уже өзүбүз ишенбей калдык. Чынында таңгакталып калдыбы, таңгакталды. Биз өзүбүзгө өзүбүз доказать эте албай калдык. Анда карапайым эл өзүнүн кызыкчылыгын мыйзам чегинде кантип коргойт? Эгерде адвокаттар биз өзүбүзгө өзүбүз ишенбей калдык. Мына таңгакталбаган нерсе сотто турат, баардыгы мыйзам чегинде таңгакталып келди деп көрсөтүп атат. Эми мына бул фото таблицаны тергөөчүлөр түзүп атат. Эми мына жерде мына подушка, мына жерде адам өлүп атат. Мына подушка тергөөчү тарабынан алынган жок. Ушул жерде мушташ болду деген версиялар бар. Мына килемдер турат. Килемдерге заключение экспертиза чыккан, бирок килем бүгүнкү күнгө чейин үйдө турат. Алынган эмес. Акырында биз жадаганда айттык. Хорошо. Хотя бы ушул алынбаган нерселерге заключение чыгып калыптыр. Ошону комиссионго барып алайлы десек да, жок, уже мындай далилденип калды, сотту жыйынтыктай берели деп мынандай сот болуп атат. Мен мынандай айтайын.